Толгонай Акматова. Биздин Кайрымдуулук коомдук кайрымдуулук фондуна көрүп жүргөн жалгыз көзү дагы көрбөй калганын айтып кайрылган. Фонд жетекчиси Азамат Байматов өтүп кеткен август айынын 21-inde барып, Толгонай айымдын ден соолунан кабар алган. Аз убакыттын ичинде керектелүүчү каражат чогултуп, фонд көзөмөлүндө Инжа жергесине сиңдиси менен жибергенбиз. Толгонай айымдын көзүнө Инжа жергесинен ийгиликтүү операция жасалып, бүгүн өз өлкөбүзгө аман-эсен кайтып келди. Ошондой эле ар бир жардам берген кайрымдуу элге ыраазычылыгын билдирип, фонддун көргөзгөн ишмердүүлүгүн кенен айтып берди. Индия жергесине барганымдын себеби көзүмдү операция кылдыртайын деп бардым. Операция жасатып келдим, мына Кудайга шүгүр, жакшы баары. Сонун болуп келатат. Көзүмдүн оорулары жакшы, ооруларла басаңдап эметип калды операциядан чыккандан бери. Мына эми Кудай буйруп, Кыргызстанга келдим, Кудайым буйруса. Жакшы баары. Сонун экен Индия жергеси. Аябай жакшы колдоо көргөзөт. Биринчи Кыргызстанга бүт баарына барып кыдырып көрдүм. Эч көзүмдүн диагнозу чыкпады. Анан мен үмүтүм жок болгон да, чындыгында. Анан кайрымдуулук фондко кайрылдым. Анан кайрылгандан кийин анан жанагы Азамат байкеден уктум, Арты эркеден уккандан кийин анан менде үмүт пайда болуп, анан мен уже чет жака жөнөмөк болдум да. Мен деле жакшы болот турбаймбы буйруса деген ой менен анан мен ушу Индия жергесине жөнөмөк болуп, анан барып, мына операция кылып келдим. Жакшы буйруса, Кудайым буйруса жакшы болуп келди. Мен ойлогом, көрбөй калам го, болду бүттү го. Мен кичинекей кезимде врачтар айткан да, мунун көзүнө тийбей эле койгула, мунун көзүнө тийчү болсоңор бүрөт болуп көрбөй калат дегенде мен үмүтүмө чүйүп эле жүрө бергем да. Көрсө болот турбайбы, жакшы экен баары, сонун. Кудайга шүгүр. Бул жактагы эмелер дагы жакшы колдоо көргөздү мага. Азамат байке, Айсалкын эжелер баары жакшы колдоо, кыргыз элим. Кудайга шүгүр, Алла ыраазы болсун. Баары жакшы колдоо көргөздү. Аякка баргандан кийин дагы эч кыйналган жокпуз да. Аэропорттон түштүк, самолеттон түшүп эле тияка чыктык, эмелер тосуп алды переводчиктер. Бизди жакшынакай кылып гостиницага алып барып жайгаштырды. 2 күндөн кийин врачтар чакырды, операция 1 күндөн кийин чакырды. Мен ыраазымын, Алла ыраазы болсун баарыңардан. Чоң рахмат элге. Азамат байке, Айсалкын эжелерге, мага кайрымдуулук кылган эли журтума чоң рахмат. Алла ыраазы болсун. Кудайым 2 дүйнө бактылуу болушту. Силерге да рахмат. Мага кайрымдуулук кылган элдерге Кудайым мага 1 кадам жылса, Кудайым аларга 2 кадам, 3 кадам жылсын. Амин. Мындай ар бир иштин жыйынтыгына чыгуу биздин фонддун негизги максаты. Мындай кубанычтуу күндү алып келген Толгонай Акматовага жардам берген ар бир мекендешке терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз.